урматтуу окуучулар, бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Жакшы эс алдыңарбы? Анда сабакка көңүл буругула. Кыргыз тили 5-класс. Сабагыбыздын темасы 2020 жылга чейин үй-бүлө кантип өзгөрөт? Грамматика, этиштин учур чагы эмне кылып жатат? Сабагыбыздын темасы окуучулар үй-бүлө темасында лексикаларды өздөштүрүшөт. Учур чак жана анын сүйлөм ишинде милдети боюнча алган билимдерин тереңдетишет. Өз алдынча чыгармачылык менен иштөөгө багыт алышат. Кабыл алуусу, логикалык ойлоосу, сөз байлыгы артат. Бири-бирин сыйлоого, түшүнүүгө, адептүүлүккө тарбияланышат. Жаңы лексика менен таанышабыз балдар. Өзгөрүү, Бириккен Улуттар Уюму, көз каранды, көз карандысыз, алдын ала, отурукташ, иште, алмаштыр, эс ал, ыктыярдуу деген сөздөрдү карагылачы балдар. Бул сөздөрдү биз түшүнөбүзбү? Билебизби? Ооба. Бул сөздөр турмушта кездешет. Ушул сөздөрдү катыштырып, тексттерди жана сүйлөмдөрдү окуйбуз балдар. Эми балдар, этиштин учур чагы деген эмне? Этиштин учур чагы кыймыл-аракеттин учурда болуп жатканын билдирет балдар. Эмне кылып жатат деген суроо берилет. Дыйкан талаада иштеп жатат десек, дыйкан эмне кылып жатат? Дыйкан талаада иштеп жатат. Мен идиш-аяк жууп жатам. Мен эмне кылып жатам? Мен идиш-аяк жууп жатам. Биз эмне кылып жатабыз? Биз дүкөнгө бара жатабыз. Көрдүңөр балдар, учурда болуп жаткан кыймыл-аракетти түшүндүрүп жатат. Технология деген кандай түшүнөсүңөр? Келечекте технология кандай өзгөрөт? Технология материалдык компоненттери, өндүрүш каражаттарын жана иштердин ыкмалары топтому. Көрдүңөр балдар, биз карагылачы, мурда провод менен иштеп келсек, азыр беспровод. Мурун телефондо провод менен сүйлөшөт элек, проводу бар телефондор менен, азыр проводсуз телефондор менен сүйлөшөбүз. Көрдүңөрбү, барган сайын технология өнүгүүдө. Көрдүңөрбү, эмнелер проводдуу, эмнелер проводсуз, карасаңар сүрөттө белгилүү. 41-көнүгүүнү окуйбуз балдар. Бу деген эмне? Окуп чыккыла. Бу деген сөз кыскартылып берилген. Бу Бириккен Улуттар Уюму. Бу Бириккен Улуттар Уюму бул эл аралык уюм. Көз карандысыз мамлекеттердин ыктыярдуу биригүүсүнүн негизинде түзүлгөн. 1945 жылдын 24 октябры буунун түзүлгөн күнү. Азыркы учурда бууда 193 мамлекет мүчө болуп катталган. Ошол 193 мамлекеттин ичинде биздин мамлекет дагы бар балдар. Көрдүңөрбү? Бириккен Улуттар Уюму. 42-көнүгүүдө текстеги маалыматтар менен таанышабыз балдар. Жашоодогу жакшы өзгөрүүлөрдү белгилейбиз. Текстеги сүйлөмдөр менен далилдейбиз. Бириккен Улуттар Уюму 2020 жылдагы жашоо жөнүндө маалымат жарыялады. Анда технологиядагы эле эмес, үй-бүлөлүк жашоодогу чоң өзгөрүүлөр алдын ала айтылат. Мисалы, үй-бүлөлүк турмуш жөнүндө ар бир 5-ата иштебей үйдө отурат. Анын ордуна апалар үй-бүлөнү багышат. Адамдар өз кызыгуулары боюнча отурукташат. Мисалы, бир компанияда иштеген адамдар бир райондо жашашат. Чоң ата, чоң энелер жана ата-энелер балдары менен чогуу 3 муунун адамдары бирге отурушат. Тамак аш даярдоого убакыт жетишпейт. Ошондуктан даяр тамак сатып жешет. Же тоңдурулган чала фабрикатты жешет. Чала фабрикат деген сөз толук аягына чейин иштелип даяр боло элек, андан ары иштетилип жасалышы тамактар. Көрдүңөр балдар, бул сүйлөмдөрдө силер үй-бүлөлүк турмуш азыр ушундай болуп жатабы? Чоң ата, чоң энелер жана ата-энелер балдары менен чогуу 3 муун адамдар бирге турушат. Ооба, кээ бир үй-бүлөлөр бирге турушат. Жумуш жана окуу. Интернет аркылуу сабактар көбөйөт. Окуучулар башка өлкөлөрдөгү жана башка шаарларда мыкты мугалимдерден онлайн сабак алышат.
Адамдар көп кесиптерге болго туура келет. Анткени алар бат-бат иш алмаштырышат. Адамдар күнүнө болгону 5 саат гана иштешет жана көп эс алышат. Көрдүңөрбү, азыр интернет өнүккөн сайын эс алуу көбөйүп, иштөө азыраак болуп жатат. Сөздүктөр менен иштейбиз балдар. Өзгөрөт. Измениться. Жарыяланды. Опубликован. Алдын ала. Предварительно. Жашоо. Жизнь. Турмуш. Быт. Муун. Поколение. Көрдүңөрбү, ушул сөздөрдү сөз дептериңерге жазып жаттайсыңар балдар. Эми дептериңерди даярдагыла дагы бүгүнкү теманы жазасыңар. 2020 жылга чейин үй-бүлө кантип өзгөрөт? Грамматика эритиштин учур чагы 43-көнүгү деп жазгыла дагы. Төмөнкү растоолор туура ката деген сөздөрдү белгилеп туруп жазасыңар көчүрүп. Эркектердин 20% үйдө отуруп балдарды карашат. Адамдар өздөрү эмне кылса ошол иштерди кылган жакшы көргөндөрү менен жашап отурукташат. Көрдүңөр балдар, чоң ата менен чоң эне неберелерин карашат. Бул жерде кайсыны силер туура дейсиңер, кайсыны ката дейсиңер белгилеп туруп көчүрүп жазгыла балдар. Үй тапшырма. Келечектеги үй-бүлө деген тема боюнча эссе жазып келгиле. 44-көнүгү. План. Келечектеги үй-бүлө кандай болот? Үй-бүлөдө канча бала болот? Ата-энеси эмне жумуш кылат? Балдар үй-бүлөдө кандай жумуш кылат? Сага ушундай үй-бүлө жагабы? Эмне үчүн? Көрдүңөр балдар, ушул план боюнча эссе жазып жөнөтөсүңөр. Жана ошондой эле 45-көнүгү тема боюнча эмнелерди билдиңер? Тема боюнча эмнелерди аткара аласың? Сага эмне түшүнүксүз болду? Ушунун жообун жазып мага WhatsApp аркылуу жөнөткүлө. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктап, саламатта